Assalamu алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бул мен жанында турган Жанар айым. Буну сиздер билесиздер. Бул айым көптөн бери ушул 6 баласы менен анан бейгүнөө камалып кеткен өзүнүн жолдошунун көйгөйүн айтып, барбаган жери, какалабаган эшиги калган эмес. Мына биздин эфирден, биздин мисалы үчүн YouTube каналдарынан бир эмес, бир нече жолу башка булактардан дагы абдан көп чыккан. Мына ушул кечеги акыркы жолу ушу Жалал Абадка келип да ушул президенттин ишенимдүү, ыйгарымдуу өкүлүнүн жолугушуусунда, ушу эл менен болгон жолугушуусунда дагы келип калган жерин биздин мамлекеттик каналдын дагы атайын чыгармачылык тобу барып тарткан. Андан сырткары мен дагы ошол жерден көрүп калып, атайын Ош шаарында иштерим бар эле деген жеринен убактысын сурап келип маек бериңиз. Кечеги жолугушуудан кийин кандай тыянак болду, кандай жардамдар колдоо боло турган болду, эмне кабар болду деген максатта мен ушул өзүнө суроо берип жоопторду алгым келип атат да. Саламатсызбы, Жанар айым? Мына биз сизди ар дайым күзөтүп жүргөн журналисттердин катарындамын. Себептеги буга чейин деле бир топ мисалы журналисттер сизди тарткан. Анын арасында мен дагы ушу баш отум менен кирип ушул жардам берип калсам абдан сонун болот эле деген чоң үмүт менен жүргөндөрдүн арасындамын. Азыр эми акыркы мезгилдердеги сиздин кадамдарыңыз кандай болуп атат? Кечеги жолугушуудан кийинки көрүнүштөр боюнча айтып берсеңиз. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Ушул менин окуямды элге жеткизип, мамлекет башчы ажыбызга жеткизип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кечеги президенттин өкүлү менен жолуккандыгыбызды мен атайын угуп, байкап, ушу күтүп жүрдүм ошол мезгилди. Атайым Бишкектен келдим, Жалал Абадтын Көкжаңгак деген шаарында өттү. Мен айта турган көйгөйүмдү баардыгын айттым, бирок толук жеткизе албай калдым. Убактын ченелүү экен ал жерде. Бирок ошого карабастан убактысын ашыкча сүйлөп, даттануу өтүнүчтөрүмдү айтып алдым. Алардын жообу мындай болду. Соттун жардамчысы келип менден арыз алды. Анан эже биз эми иликтеп деп да айтпады. Биз прокуратурадан делоңузду алып салыштырып көрөлү, эмне үчүн сиздин күйөөңүз менен тиги ОПГнын баласына бирдей эле статья болсо, өкүмдөрү бирдей болгонунда Верховныйга келгенде эки башка чечим чыгып кетти. Ошону биз салыштырабыз. Андан кийин гана жооп бере алабыз деп айтты. Андан тышкары жана выделенный иш боюнча азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат деп мага ошондой эле жооп берди. УКМКга бардым. Азыркы тапта ошо УКМКда тергөө жүрүп атат. Ал тергөөчүгө барып жолуксам, прокуратурага алып баратам деп делону көтөрүп, прокуратурага алып кетти. Сиздин көзүңүзчө эле көрсөттү делону? Менин көзүмчө ошо выделенный иш боюнча канча дагы том делону көтөрүп, прокуратурага алып кетти. Анан ошол жактан чалуу болду. Сиз бул жакка келгениңизге бизге чалуулар түштү. Анан мени чакырып атат прокуратурага, кагаздарды көтөрүп алып кетип атам деди. Булга чейин бир тергөөчү 4,5 ай 5 айга жакын окуп чыкты, таанышты иш менен. Бирок баягы ротация болуп, ал Баткенге которулуп кетти тергөөчү. Бул келген тергөөчү жаңы экен. Алга кайра баштан түшүндүрүп, эмне болгон, кандай болгон суроолорду берди. Аларга жооп бердим. Анан эже чындай эле ушундай болгонбу, бир эле көргөзмө менен ушинтип камалып кеткенби деп ал тергөөчү өзү да таң калды. Эми убакыт бериңиз, тергөө иштери жүрүп жатат деп ушундай менен эле жооп кайтарылып бүттү. Анан мен эми кечээки президент Ошко келгенинде жетишпей калдым. Прямой өзүнө чыгышым керек болчу. Анан эми артынан бул жакка чейин өкүлчүлүгү жок дегенде прямой эфирден, түз эфирден мени өзүм көзөмөлгө алып турамын деп Садыр Жапаров Нуркожоевич өзү сөз берди. Аны элдин баары билет. Күзгө чейин жаздагы маселе күзгө чейин чечилбесе, анда өзүм кылдаттык менен текшерем деп айтты. Ошол сөзүнө мен ишенип, атайын Бишкектен Ошко келип турган чагымда. Азыр бүгүнкү Ошко келген маселем, жолдошум 3 айлык кыска курста окуган РУЦта. Ошону 2015-жылдагы окугандагы документин, что рас окуганы чынбы, чын эмеспи, жөн эле сөз менен эмес, иш жүзүндө документти көргөзгөнү мен атайын бул жактан алып, азыр кетип атам. Кудайым буйруза Садыр Жапаров менен жолугуп калсам деп аябай ниетим чоң. Барып көрсөткөнүмдө мында жөн эле бул көчөдөгү адам эмес, чындыгында эле бул кылмышты жасабаган, жогорку билимдүү адам, мынакей деп кагаздарын көрсөтөйүн деп бүт азыр даярдап аткан чагым. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрдүңүздөр да. Жанар айымдын чын-чынына келгенде азыр мына президенттен абдан үмүтү чоң болуп турган чак экен. Өзү деле мисалы агынан жарылып атат. Анан ыйлай берип көз деле кургап бүткөн, чынын айткандачы. Эми азыр келип мен суранып атам, мисалы үчүн ыйлабаңыз, мисалы себеп дегенде мына ушул бизди колдоп кубаттап аткандардын арасында президентибиз башыбызда турат деп мынакей күзгө чейин эгерде укук коргоо органдары чечпесе, анда мен өзүм чечип киришем деген сөзү бул маселеге чекит коюлат деген бир чоң үмүттөн
үмүт бергенин айгинелейт да, чынын айткандачы. Анан азыр жогоруда айтып өтпөдү, мына шаардагы тергөөчү дагы өзү айтыптыр, эми бул таң калыштуу карап, мисалы үчүн бир ушул тарапка жан тарткандай сүйлөптүр. Менин айтайын дегеним, мына ушундай абдан да чуулгандуу иште, бул опурталдуу окуя, чынын айткандачы. Бир үйлөрдүн турмушун талкалаган окуя деп айтсак болот. Анан ошол тергөөчү болобу же прокуратура кызматкери болобу, ушу ишти караган укуктук органдардын өкүлдөрү болобу, ушу бат-баттан ротация болуп башка аймактарга кетип калгандагын өзгөчө белгилеп буга чейинки эфирлерде дагы айтып келем. Ушул өңдүү, жанара айым өңдүү ушундай абдан каржы алып жүргөн, ушундай кыйналып жүргөн адамдардын укугун тебелегендикке жатат деп эсептейм да. Эми азыр мисалы жаңы тергөөчү келип туруп ишти кайра башынан түшүндүрүп бердим дейт, бирок так эле түшүндү дейт. Себеп дегенде буга чейин документтердин баары чогултулуп бүткөн дейт. Анан буга чейинки эфирде айткам, эгерде ушул баштапкы мурдагы азыр кече Жанар айым ушул биздин жетекчилердин жолугушууларында дагы баса берилип айтып өткөн видео болгондо, анда баардыгы гүл болмок да, гүл болмок. Эч ким андан кача алмак эмес. Тилекке каршы ошо видеонун жоктугунан мына ушундай тагдырга туш келип тушуп отурган чагы. Жанар айым, сизге биз чын ден соолук каалайбыз. Сөзсүз сиздин жагдай тууралуу биз маалыматтарды чогултуу менен убара боло беребиз. Кудай буйруса президентке жеткирбей эле укук коргоо органдары ушул маселени колго алып, ушул бат эле чечип алат, чечип берет деген бир жакшы үмүт менен сиз менен азырынча коштошуп турабыз да. Урматтуу көрүүчүлөр, көтөрүнүп татарынып алты баласын ушул Бишкек шаарына таштап, мондай болгон жүктөрүн көтөрүп, мына карасаңыздар, мына ушундай болгон жүктөрүн көтөрүп, ишигиза артынып алып туруп, жерме жер кыдырып жүрөт. Кайсы жерде менин маселем чечилип калар экен депчи. Президенттин тапшырмасынан кийин анткени мына ушул жерлерде ушул жергиликтүү бийликтин эл менен жолугушуусу болуп атпайбы? Ошол жолугушууларга чейин барып, эми кеткен чыгымын айтпай эле койлу, чын айтканда, ден соолугун айтпай эле койлу, мисалы үчүнчү. Ошого карабай мындай чыдап, чымырканып, ошол жерлерге чейин жетип барып, сөзүн айтчу жерин айтып калып, кенен чонондагын айтып кала албай, бирок негизүүлөрүн айтып калган үлгүрүп атам деп, ошого да каниет кылып жүрөт, топук кылып жүрөт. Демек, коомчулуктан жардам сурайбыз. Укуктук жактан жардам бере тургандар болсо, жардамын аябаңыздар. Анан номурун жазып коем, урматтуу көрүүчүлөр, ушул чыгарыштачы. Кандай гана жардам болсо дагы аябаңыздар. Укуктук жактан башка дагы жардам болсо дагы аябаңыздар. Чын дегенде, буну сөз айтканга мен мажбурмун. Себеп дегенде, Жанаранын ар бир баскан жери чындап келгенде бул мээнет, анан ал жагын жакшы түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бир мен айта калайынчы. Кечеги сөзүмдү атакка жеткизе албай калдым. Акыркы сөзүмдө оюм чачырандуу болуп, ушул Садыр Нуркожоевичтен аябай суранат болчумун. Бул нерсени өз деле жон тери менен өткөзгөн, мындай нерсени, мындай окуя, мындай тагдырды адам башынан өткөзгөн гана адам түшүнөт. Убагында ушул Садыр Нуркожоевичтин келинчеги Айгүл Жапарова дагы кудду мага окшоп ошол ак үйдүн астында плакатын көтөрүп алып, суукка, жамгырга карабастан ушул жарын жолдошунун актыгын далилдеп кагаз көтөрүп чыккан. Андан меники андан да оор болуп турган чагы мени түшүнөт деп ойлойм. Анан баягы үй бүлө бекем болсо мамлекет бекем болот дейт. 10 жылдан бери ушу үй бүлөмдү сактап, балдарымды канатыма калкалап, эч кимге баягы тийгиздирбей, колуман келишинче аракет кылып ушу балдарыма жакшы билим алганга, элден кем болбой, балдарым жакшы эле эме кылып келатам. Ата-энеме ыраазымын. Ушуну айта кетейинчи. Ата-энеме ыраазымын. Бак ошолор ата-эне балдар үчүн бүт нерсеге чыдайт экен да. 10 жылдан бери менин балдарымды тамак ашын, кийим кечектерин алган катарында мен бир туугандарыма да ыраазымын. Ошолор бүт нерсени көтөрөт. Бияка барсам дагы, тияка барсам дагы, колдо каражат жагынан дагы, моральный жактан дагы ошолор аман болсун. Ошолордун ата-энемдин да көзү тирүүндө Кудайым буйруса ошол жарым эртерээк чыгып келип, үй бүлөбүз бүтүн болуп, орган тараптагылардан суранат элем, ушул балдарымды тирүүлө жетим кылбаңыздарчы, ушуну суранат болчумун. Балдарым чоңоюп калды, алды уже окууну бүтөйүн деп атат. Атам каякта, эмне үчүн башкалардын атасына окшоп бизди мектепке жеткизбейт, эмне үчүн башкалардын атасы чогуу жүрөт, ушундай суроолорду берип баштады. Мурда кичинекей болгондо билчү эмес. Эми ушундай суроолор берип баштады. Мен ушуну суранат болчумун Садыр Нуркожоевичтен дагы. Тирүүлөй балдарды жетим кылбаңыздарчы. Атасы тирүү, мен тирүүмүн, бирок балдар атасы жок болуп жашашып атат азыркы күндө. Атасы балдардын кантип чоңоюп атканын көрбөй да калды. Кудайым буйруса ошол нерсени акыйкаттыкка жетем деп тырышып,
сабырым менен чуркап жүрөм. Кудайым буйрса сизге ишенем. Бул нерсе четте калып кетпейт. Бул телеканал, мамлекеттик телеканал. Ишенем аябай. Чоң рахмат Жанар айым, сизге да күч кубат каалайбыз, сабырдуулук каалайбыз. Мына Кудай буйрса бул маалыматты мисалы биз сыяктуу журналисттер анын арасында мен дагы бере берип, мен жеке пикирим да ошо президентке чейин жеткен болуш керек деп ойлойбуз. Президенттин ушул күзгө чейинки Кудай буйрса мына иш бүтпөсө өзүм жең түрүнүп киришип Кудай буйрса чечүү жагын карап берем дегени бул абдан сонун үмүттөн пайда берет да. Кудай буйрса ошо мезгилдерге Кудайым жеткизген болсун. Сизге ийгилик каалайбыз, чарчабаңыз, арыбаңыз. Ага чейин ушул өзүңүз айткандай керектүү документтердин баарын чогултуп, анан балдарыңызды жакшы караңыз, өзүңүздү жакшы караңыз. Мына ошол иш бүтүп кеткенден кийинки бир жакшы күндөрдөн Кудай буйрса жолугабыз. Кудай буйрса ага чейин сөзсүз бирок кабарлашып, тиги кат жазышып дегендей, анан ушул кандай маалымат болсо бизге кабарлап маалымат берип туруңуз. Сизге чоң рахмат. Макул болуптур. Жакшы туруңуздар.